Кутман күн. Диетаға отыруның күні келді. Мен мұны 21 күндік ой диетасы же ақыл диетасы деп қоям. Ең жақсы адат бұл күніңізді жақсы манай менен, ақыл менен баштоо. Бұл сізді тоны тоңқоруңузга өбөк болот. Мұны 21 күн қатар жасаш керек. Егер жиынтығын көргіңіз келсе әлбетте. Мен сіздер менен ең эффективті формуламен бөлішкім келіп тұрады. Алмаға жана меңдеген инсандарға бай болып кетішіне себепкер болған. Мен сіздерге уәда берем. Егер 21 күн тынбай атқарсаңыздар, сіздер жашооңуздарды 180 градусқа мықты нукка өзгөртөсүздөр. Биринчи, эртеңкиден баштап күн сайын турган убагыңыздан 2 саатка эрте туруңуз. Биринчи саатты өзүңүзгө коротуңуз. Эгер сиз дене көнүгүүлөрүн кылсаңыз, анда аны акыл көнүгүүлөрдөн мурда жасаңыз. Бул албетте сизге жардам берет. Экинчи эреже. Телевизор, телефон, радиону көйгүзөрдөн мурда 30-60 мүнөт китеп окуңуз. Мотивациондук китептер болсо эң жакшы болот. Мен өзүм болсо, мага эргүү бере турчу макалаларды окуганды жакшы көрөм. Сиздердин биринчи алып жаткан маалыматыңыздар пайдалуу болушу керектигин унутпаңыз. Эртең менен витаминдүү тамактарды унутпагандай эле. Ал позитивдүү, чың пайдалуу болушу шарт. Сиздин күнүңүз идеалдуу күнүңүз менен дал келиши керек. Bunun барын окуп бүткөнүңүздөн кийин 3-чү эрежеге өтүңүз. Блокнот алып, өзүңүздүн 10-15 тилек максаттарыңызды күн сайын жазыңыз. Мисалы, мен айына $10,000 акча табам. Ден соолугум үчүн, салмагым 75 кг. Мен акыркы чыккан машинаны айдайм. Кыялымдагы үйдө жашайм. Муну сиз кылгандай, бул тилектериңиз ишке ашкандай кылып жазышыңыз шарт. Күн сайын эртең менен тажабай жаза бериңиз. Жакында эле жазган тизмеңизге көңүл бурбастан. Бул максатка жетүүдөгү эң башкы фактор. Менин семинарларыма, сабактарыма катышкан адамдардын ушул ыкма аркылуу өзүнүн жашоосун башка нукка буруп, 2 эсеге кирешесин 1 айда өстүргөнүн айтты. Күн сайын кайра максаттарыңызды жазыңыз. 4-чү эреже. Бул алдын ала күнүңүздү пландоо. Максаттарыңызды жазып бүткөнүңүздөн кийин таза барак алып, ага бир күндө кыла турчу жумуштарыңызды жазып чыгыңыз. Андан соң приоритет коюңуз, же болбосо артыкчыл. Кайсынысын эртерээк бүтүрүш керегин аныкта алыңыз. Мен ушундай тизме түзгөнүмдө өзүмө дайыма суроо берем. Эгер мен бир ага үйдөн кетсем, кайсы жумушумду биринчи бүтүрмөкмүн деп. Ошо жумушумду белгилей алып, ошодон баштайм. Эч качан майда чүйдө жумуштан баштоо болбойт. Өзүңүзгө адат кылып алыңыз. Дайыма зарыл ишти биринчи кылып алууну. Ал бүткүчөктү болгон аракетиңизди жасаңыз. 5-чи эреже. Биринчи орунда эң кыйын жумуштарды бүтүрүңүз. Кичинекей иштерди баштоодон мурда. Башка жумушуңузду аяктаганыңыздан кийин сиздин мотивацияңыз көтөрүлүп, эргүүңүз көтөрүлүп, күчкө толуп, маанайыңыз көтөрүлөт да өзүңүзгө болгон ишеничиңиз жогорулайт. Сиздин мээңиз эндорфиндерди көбүрөөк иштеп чыгып, дагы башка жумуштарга эргүү берет. Ошонун бирге сиздин жаратмандыгыңыз ойгонуп, күн бою сергек бойдон жүрүүгө көмөктөшөт. Сиздер кыйын жумуштарды бүтүргөнүңүздөн кийин сиздин мээңизде агым аттуу процесс баштайсыздар. Ал агымда жүрүп, көбүрөөк ишти бүтүргөнгө жетишесиздер. Сиздер позитивдүү, креативдүү, энергияга бай болуп жүрүүгө дагы жетишесиздер. Дагы бир өзгөчөлүк. Бул процессти дайыма аткаруу кажет. 6-чы эреже. Машинада, жолдо жүргөнүңүздө музыка же радионун угуунун ордуна аудио китептерди окуңуз. Мээңизди сапаттуу тил менен сугарып туруңуз. Ал маалымат сизге маанай жана эргүү тартуулоосу абзел. Бул көрүнүштү кайталоо сиздердин өнүгүүңүздөргө шарт түзөт. Изилдөөлөрдүн негизинде орто эсеп менен бир адам жылына 800-1500 км жол жүрөт. Болжол менен бул престиждүү университетте 3 айдан 6 айга чейин окуганга барабар болот. Жолдо пайдалуу маалыматтарды угуу менен өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздө жогорку билимдүү специалист болууга дагы жетишесиз.
7-ci ereje. Şaşılış hareket attуу funksiyonu özüňizgө öntürüňiz. Eň tez maksimalдуу temp менен иштеңиz. Жумуштан жумушка өтүп, баарын аткарганга аракет кылыңыз. Канчалык тез кыймылдасаңыздар, ошончолук көп энергияңыз болот. Канчалык көп жумуш аткарсаңыздар, ошончолук көп жашооңузду өзүңүз контролдойсуз. Ошондо өзүңүзгө дагы урматыңыз бир топ жогорулайт. Өзүңүз үчүн чечиңиз. Акыл диетасында 21 күн кармайсызбы? Мен сиздерге вада берем. Бул 7 эреже сиздин жашооңузду сөзсүз түрдө өзгөртөт.